Эми адегенде кыздын бир нерсени белгилей кетким келет да. Ошол учурда ак таңдай көрсөтүүсүн бизге Абдубали Акимбеков сунуш кылып долбоорун жазып келген учурда биз мындай азыркыда силердин азыркы иштеп жаткан убагыңардай шарт эмес элек. Ал мезгилде биз өзүбүз республикалык телевидение болуп эсептелген менен каналыбыз өз алдынча эмес болчу. Биз КТРга көз каранды болчубуз. Ошо КТР бизге канча убакыт бөлсө ошол убакытта чыкчубуз да. Жумасына башкача айтканда жарым сааттан 40 мүнөттөн бир 3-4 жолу чыкчубуз да. Анан эми аны жарым сааттын убакыттын ичинде эмнени бересиң? Биз негизинен областта жалпы эле түштүк региондо болуп жаткан жаңылыктарды, маалыматтарды берүүчүбүз. Андан тышкары саясий, социалдык, экономикалык маселелер деген болчу актуалдууларын алып, проблемаларын ошону көтөрүп, ошол көрсөтүүлөр кетчү көбүнчө. Анан кийин чыгармачылык чөйрөдөгө убакыт аз калчу. Калчу да эмес. Анан биздин жүрөктү өйүгөн маселе ушул болчу. Себеби түштүктө канчалаган таланттар, чыгармачыл адамдар бар. Эл арасында канчалаган адамдар, өнөрпөз адамдар, жаштар бар. Мына ошолордун чыгармаларын элге тартуулап, ошолорду элге тааныштырсак деген бизде чоң проблема бар эле да. Анан мен ошол КТРде иштеп келген киши катары ошо КТРдин жетекчилигине чыгып, ушул ишемби күнү эч болбосо бир кененирээк убакыт берсеңер деп туруп, анан ишемби күнү ошол 5-6 саатка чейин ушу түштүк регионуна КТРди жаап туруп чыга турган кылып уруксат алганмын да. Анан ошондон баштап анан биз чыгармачыл чөйрөгө, чыгармачыл адамдарга ушу көңүл бура баштаганбыз. Анан ошондо оңдой берди болуп, Абдубали Акимбеков мен мурдатан билчүмүн, баягы жаңыдан республикалык деңгээлде ошол айтыш деген көрсөтүү чыккан. Ошондо Абдубали барып, ошондо жаш мезгили, ошол жаш акындарды менен бирге чыгып, анан ошол айтышка катышканда мен көрүп таанып калганмын. Себеби ошол айтышка мен дагы жетекчи катары барып катышып тиешем бар болчу. Ошондо таанып калган элем, анан мага көзүмө жылуу учурады, сунушу да жага берди, долбоорун карап көрсөм жакшы экен. Анан бирок мен эми бул түштүктү билем. Түштүктө ошол айтышка катышкан таланттар азыраак болчу. Бирин экин карасам алчу. Бул эми кандай болот экен дегендей деп санаркадым эле. Бирок жакшы Абдубали алып кетти. Бир эле айтышка катышкан өнөрпөздөрдү эмес, жанагы элдик өнөрдү улаган жаштарды, анан элдин арасында таланты бар, бирок чыкпай жүргөн таланттар бар да. Мына ошолорду алып чыгып, ушул көрсөтүү жакшы оозго алынып кетти. Мына азыр көрөрмандардын назарындагы көрсөтүү болуп калды. Өзүң билесиң, көрсөтүүлөрдүн бардыгынын эле өмүрү узун болбойт. Кээ бир көрсөтүүлөр 1 жылга жетпей эле жабылып калган учурлар болот. Мына азыр ак таңдайдын 10 жылдыгын белгилеп атыптыр. Демек 10 жылдан бери бул көрөрмандардын назарында келе жаткан көрсөтүү. Мен үзбөй көрөм. Көптөгөн таланттарды элге тааныштырып койду. Себеби талант дегенди бапестеп, багып, аны элге алып чыгыш үчүн дагы шарт керек. Болбосо канчалаган таланттар өзү басылып, өзүнүн үйүндөн алыс кетпей, айылынан алыс чыкпай жүрө берет да. Ошондуктан бул көрсөтүү мына 10 жыл болуп калган болсо, бул көрсөтүү значит кызык, керектүү программа. Ошон үчүн 10 жыл жашап атат. Болбосо жана мен белгилегендей 1 жылга жетпей жабылып калат. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып, ушул көрсөтүүгө аздыр көптүр тиешем бар киши катары ошол көрсөтүүнүн авторлорун, ушуга менен иштешип жүргөндөрдү, жалпы эле көрөрмандарды ушул көрсөтүүнү көргөн ушул 10 жылдык эми майрам деп койсок болот, 10 жылдык майрамы менен куттуктап кетким келет. Ушул көрсөтүү дагы көп жылдар жашасын, көрсөтүүнүн өмүрү узун болсун. Элибизге ушундай чоң таланттарды
эл арасындагы жаш таланттарды чыгарып, элге таанытып, элдин моокумун кандырган көрсөтүү боло берсин деген ойду айткым келет да.